Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Силерге күн нурундай жылуулукту каалайм. Азыр бизде адабий окуу сабагы. Алтын эрежени эске тутабыз. Өздүк гигиенаны туура сактайбыз. Тапшырмаларды убагында аткарабыз. Убакытты туура пайдаланабыз. Ата-энебиз ошондой эле улуулардын сөзүн угабыз. Аралыкта окууну туура түшүнөбүз. Адабий окуу сабагынан тыт деген чыгарма менен таанышабыз. Сабактын максаты: чыгарма менен таанышасыңар, текстти окуп суроолорго жооп берип, көнүгүүлөрдү аткарып, түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Ынтымактуулукка, сабырдуулукка, улууларды сыйлоого тарбияланасыңар. Улуу адамдарды сыйлоо дегенди кандай түшүнөсүңөр балдар? Аңгемени окуп, анан ой бөлүшөлү. Май айында айыл четине катар отурулган чоң-чоң төп туттар тегиз бышат. Кечки салкында кичинекей чакаларын көтөрүшкөн кыздар балдар ушул жерге күндө келишип, чакаларын тытка толтурушуп, өзүлөрү да тое жешип, кеч күбөгүмдө гана үйлөрүнө кайтышат. Ак тыт, кара тыт, бөнөнү тыт деп дешип, түрлөрүн тандап беришет. Жол бойлоп айылга бурулган биринчи көчөнүн башында бир карыган кемпир устуунга отуруп алып, ары-бери өткөндөрдү кепке тартып, божурап көпкө сүйлөшөт. Киши картайганда адам караганына, сүйлөшкөнгө да зор болот окшойт. Чакаларына тыт толтуруп кайткан кыздар балдарды биринчи болуп көрүп калат. Ай балдарым, бери келгиле, чака толо тытыңарды көрүп койдум. Эми көз акымды бергиле деп кемпир балдарды эркеледи. Айрымдары бурулуп кемпирге көз акы беришет. А кээлери угуп укпаксан, көрүп көрмөксүн болушуп басып кетишет. А кемпир токтогондордон көп деле тыт албайт. Бырыш баскан арык колу менен ар биринен 5-6 даана эле алат. Анан аларды кайсы балам элең, кимдин баласысың деп сурап эрмек кылат. Анан рахматын айтып, ак батасын берет. Бул көрүнүш күндө кайталанат. Кээде кыздар ичи тарышып, шыбага бербей, башка көчөгө салып, кемпирден оолак качышат. Кемпирге шыбага бербей калган күнү Нурайым кыжаланат боло берет. Чоңенеге тыт бербей койдук, бизге таарынды го деп ойлойт. Кайра эртең сөзсүз сизге кайрылып тыт берип өтөм, чоңене, деп өз ичинен кемпир менен сүйлөшө берет. Эртеси кайтканда ошол көчө менен басышып, кемпирге тыт беришет. Кемпир алкайт. Март кыздарым, беришиңерим, өмүрүңөрдө Кудайым береке берсин. Көп жашап бактылуу таалайлуу болгула, чачыңардан айланайын, дейт божурай. Нурайым курбулары менен кары энени сүйүнкөнүнө иштеринен ыраазы болушуп, көңүлдүү жолугушат. Өлө жегичең, бөлө жеген таттуу болот тура. Арада Нурайым ооруп калып, 3-4 күн катары менен тытка бара албай калат. Төшөккө жатып тыттан кайтар кыздардын жолун күткөн чоңенени эстеди. Анан кыздар ага тыт беришти бекен, эгер алар беришпесе таарынып калгандыр деп ойлоду. Түшкү аптаптын деми кайтып, күн салкындап калган. Кыздар адаттагыдай эле күнгүндай ээрчишип тытка жөнөштү. Кайтарда сөзсүз кемпирге жолугуп тыт берүүнү ойлоп баратты Нурайым. Кечинде бака-шака түшүп сүйлөшүп, баары тыттан кайтышты. Алыстан эле кемпир жашаган үйдүн тушунда боз үй тигилип, машинелер токтоп турганын, кирген-чыккан кишилердин көптүгүн көрүштү. Балалык ойлоруна эч жамандык келбей, түз эле кемпирдин көчөсүнө бурулганда, ызы-чуу түшүп ыйлаган үндөрдү угуп, кыздар селт эте түшүштү. Көрсө кече эле тиркичтей болуп, устунга отуруп алып, тыттан кайткан кыздардын жолун күткөн кемпир жан таслим болгон экен. Карыган киши аскада конуп турган куш сыңары. Куш шарт учуп кеткен сымал. Алар да көз ирмемде чын дүйнөгө учуп кете берет тура. Баарын эми түшүнгөн кыздар алды-артын карабай, шыпылдай басышып, үйлөрүнө шашылышты. Нурайым 3-4 күндөн бери кемпирди көрбөй, ага таттуу тыт бербей калганын ойлоп, эчи туз куйгандай ачышты. Каректерине ачуу жаш толуп, ызалуу бара жатты.
Кемпедин барыштуу жүзү, мээримдүү көзү, калтыраган колу баары көз алдында элестеп жатты. Анын алкоо сөздөрү кулагына угулуп жатты. Ага бүгүн беленден алган тытын бере албай калбадыбы? Көрсө сыйлар адамыңды да өз убагында сыйлап, сүйүнтүп коюу да бакыт тура. Айттың десең. Балдар, чыгарманы окуп чыктык. Эми сөздүк иш жүргүзөлү. Тиркичтей, чыйраак деген маанини түшүндүрөт. Жан таслим болгон, каза болгон адамды айтабыз. Чын дүйнөгө кете берет, каза болот. Эми балдар, суроолорго жооп беребиз. Аңгеме силерге жактыбы? Эмнеси менен жакты? Кара адамга жасаган балдардын мамилесин кандай бааладыңар? Нурайым кары кемпирдин көңүлүн албай калганы үчүн неге мынчалык өкүндү? Бул суроолорго ойлонуп, туура жооп беребиз балдар. Эми балдар биз көнүгүүлөр менен иштейбиз. Төмөнкү сөздөрдүн окшош жана карама-каршы маанилерин таап, таблицаны жаз дейт. Кийинки көнүгүү: Мен бүгүн кимди сүйүнттүм деген темада чакан дилбаян жазасыңар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла. Саламат